Урматтуу мекендештер, мен сиздер менен ой бөлүшөйүн дедим эле. Мына мурунку президент Алмазбек Атамбаев кыргыз газды итбекер, то есть $1 Газпромго, Россиянын Газпромуна өткөрүп берген. Ошондо өкмөт дагы өзү баш болуп туруп бүт 2 жыл 3 жыл подряд айтып чыкты эле. Эми мындан кийин газ кымбаттабайт, Өзбекстан менен проблема болбойт, бүт баанын баары тең, газдыкы арзан болот, Россияныкы менен тең болот, коңшу мамлекеттерде биз көз карандысыз болобуз бул маселе боюнча депчи. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Газпромдун бензин саткан заправкалардын баардыгы наоборот тескерисинче кымбат, Роснефтикинен да кымбат. Анан мына коңшу мамлекеттер менен тилекке каршы бүгүнкүгө чейин ошол чырыр бүгүнкүгө чейин бүтө элек. Кыргызстандын машинелери азыр өтпөй турат. Чоң машинелер өткөн жылдары да ошондой болгон Атамбаевдин убагында. Андан кийин бул Сооронбай Жээнбеков биздин президентибиз сүйлөшүүлөр менен чечилди эле. Тилекке каршы мына 2 вице-премьер-министр барып келгенден кийин да бул маселе чечилбей, азыр чек арада толгон машинелер турат. Кечээден баштап газ дагы 3 сомдон 4 сомго чейин кымбаттап кетти. Бир эле күндө бардык заправкаларда жок. Мына Газпром заправкасында кечээ болгон жок. Бул деген мамлекетибизге, элдин чөнтөгүнө, элдин доходуна аябай чоң зыян келтирет. Мына жаз башталып электе, кышында ушундай маселе болуп аткандан кийин жазгы талаа жумушунда жайын деме деген проблема болушу мүмкүн. Бул экономикабыздын төмөндөшүнө алып келет. Анда эмне үчүн биз Евразиске кирдик? Эмне үчүн Евразистегидей бирдей баа болбойт биздечи? Же биздин газ мына ушул 30 эле километр жерде турат Бишкек, бул Казакстан чек арасынан беричи. Биздин газ 2 эсе кымбат. Бензин дагы аябай чоң айырмасы бар баасы боюнча. Анда биз Евразиске кирип кереги жок болчу да. Саясий жагынан биз уттук, а экономика жагынан Евразистен эмгиче чейин өкмөт, бийлик айта элек кандай пайда болуп атат биз буга киргенден беричи. Мына салыкты өткөн жылдын жыйынтыгы менен армияда жалаң президенттер чогулду эле. Биздин пайдага канча миллиард или миллион доллар түшүптүр. Бул маселеден кандай жыйынтык болуп атат? Эми мигранттарга жеңилдик болгону түшүнүктүү, ошол эле маалда биздин экономикабызга терс таасири өтүп атат да. Мына курулуш материалдары мурун Кытайдан көп келчү эле, Туркиядан, Ирандан, башка мамлекеттерден. Азыр болсо жалаң Россия менен Казакстандыкы. Баасы бир топ кымбат Россиядан, Казакстандыкынан. А биздин чөнтөгүбүз, айлыктарыбыз же пенсия пособияларыбыз бул мамлекеттердин жарандыктарынан бир топ төмөн да. Демек биздин элге кичине орчулук тийип атпайбы? Бул маселе качан каралып, анан качан өкмөт башчынын жок дегенде деңгээлинде же президенттердин деңгээлинде бул маселени чечиш керек болчу да. Жок дегенде чек арада турган азыр мына товарын алып баратып, ошол жерде жатат. Анын ичинде скоропорт продукциялар менен, эт, сүт, капусталар менен барып турат. Бир жумадан бери турабыз деп атат. $1800 $5000 чейин үстөк акча сурап атышат дейт. Ал бул кандай болот? Коңшу мамлекеттер ушундай жашайт. Чек ара проблемалары чечилбей турат. Биринчи очередь жеңин түрүп алып туруп биздин бийлик ошол маселелерди чечиш керек.